Саламатсыңарбы, урматтуу мырзалар жана айымдар. Информатика же болбосо компьютерлик техника жана маалымат технологиялар деген аттуу сабагыбызды улантабыз. Бүгүн болсо биз Windows операциялык системасынын интерфейси жөнүндө кеп кылабыз. Иш тактасы, куралдуу панели жана баштоо баскыч жөнүндө сөз болот. Сөздүн алдында биз эстете кетет элек, тышкан менен иштөө ыкмалары жөнүндө бир сыйра кайталап кетсек, мисалы тышкандын эсиңерде салсак, негизги баскычы болуп сол баскыч эсептелет жана кошумча баскыч болуп сол оң баскыч эсептелет. Эгерде биз баскычты бастык деген десек, анда сол баскычты баскан болуп эсептелет. Ал эми оң баскычты басканда биз атайын айтылып кетет, оң баскычы басылды деп. Жана ошондой эле дөңгөлөктөгү баскычы, дөңгөлөктү биз алдыга карай же артка карай айландыруу айтып кетели. Жана ошондой эле бир чыкылдатуу же болбосо кош чыкылдатуу жөнүндө айтып кетсек, бир чыкылдатуу эсиңерде калса тез аранын ичинде бир жолу басышы, жана кош чыкылдатуу бул эки жолу баскандагын айтат. Мисалы болот. Анда эмесе биз Windows операциялык системанын интерфейси жөнүндө сөзүбүздү баштайлы. Компьютер жүктөлүп бүткөндөн кийин экранда байкасаңар, эң негизгиси болуп эң көп аймакты ээлей турган бул иш тактасы болуп эсептелет. Жана ошондой эле асты жагында, асты сабын бул куралдар панели деп аталып кетет. Куралдар панелинин эң сол жак башында бул баштоо баскычы, болбосо баштоо менюсу деп аталып кетет. Жана андан кийинки катар жайгашкан бул тез жүктөөчү куралдар же панель тиркемелер деп алып кетет. Андан кийин куралдар панелинин сол жагында бул иштеп жаткан маселелердин маалымат берүү икондолору жайгашкан. Эми айта кетсек, иш тактанын эң негизги бул иш тактада жайгашкан икондор эсептелет. Бул икондор бул командалардын, программалардын же тиркемелердин жүктөө иконго болуп эсептелет. Бул жерде эгерде биз курсорду алып келсек, анда атайын билдирүү чыгат, кайсы эмне деген программа кайсыл жерде жайгашкан, жана ал жүктөөчү жолу менен файл көрсөтүлөт. Негизинен жаңыдан орнотулган операциялык системада болгон эки эле иконка болот. Бул компьютер жана корзина деген. Бул иконкалардын санын, белгилүү санын конфигурацияны өзгөртүү жолу менен алса да болот, көбөйтүп алса болот, же азайтып. Иш тактанын параметрин өзгөртүш үчүн иш тактанын каалаган жеринен оң баскычты бассак, контекст менюсу чыгат. Же болбосо бул жерде ошо иш тактанын үстүнөн кандай аракеттерди, кандай командаларды жүргүзсө болот тизмеги чыгат. Мисалы үчүн көрүүдө ар бир менюну эгерде үч бурчтук менен коштосо, анда дагы кошумча менюсу бар деген белгисин билдирет. Мисалы үчүн көрүү деген менюда чоң икондор менен көрүү, же болбосо орточо икондор, кичине икондор көрүү. Мисалы үчүн карап көрсөк, кичине икондорду алып көрсөк, анда көрүнөрү икондордун размерлери кичинейип калды дагы. Иш тактага дагы көбүрөөк икондорду жайгаштырса болот турган болот. Кайрадан көрүүнү орточо которуп коелу. Жана ошондой эле ылгоо бул жерде икондорду, жайгашкан икондорду
же аты менен, же размери менен, же элементтердин типи боюнча, же болбосо анын өзгөрүү датасына караша тизмектеп кылып койсок болот. Бул жерде азыр бизде ат катары боюнча турат. Тигибей эле коелу. Иш тактанын графикалык характеристикаларын, графикалык параметрларын өзгөрүү боюнча менюлар чыгат. Жана ушуларды көрсө болот. Жана ошондой эле иш тактада жайгашкан программаларды же тиркемелерди жүктөө үчүн анын иконкаларын алып, 2D кызматка алып жүктөлө баштайт. Мисалы үчүн мына Google Chrome программасын жүктөсөк, интернетке байланыштуу программа. Жана ошондой эле айтып кетиш керек, Windows деген бул котормосу терезелер деп аталат. Windows системада бүт программалар, командалар же кандайдыр меню настройкалары дайыма терезелердин ичинде жайгашат. Терезелердин негизги баскычтарын айта кетсек, бул оң жактагы үстүнкү бурчта 3 баскыч жайгашкан. Бул кичирейтүү мында карасак, жана чоңойтуу, бүт экранга чоңойтуу, кайра калыбына келтирүү, жана терезени жабуу кнопкасы. Ошондой эле терезелердин кнопкасын, терезелердин размерлерин чоңойтуп жана кичинейтип алсак болот. Ал үчүн биз терезенин чекесине келгенде курсор өзүнүн түспөлүн өзгөрөт. Ушул убакта басып туруп анан тартыш керек. Тартканда терезе размерлерин өзгөртөт. Ошондой эле вертикал жактан, горизонталдык жактан терезелердин размерин өзгөртүп алса болот. Жана анын жайгашуусун өзгөртсө болот. Бурчтан эки вертикал жана горизонталдын өзгөртсө болот, бирдиктүү. Бул жаап турайлы. Эми куралдар панелин киргизип карасак, бул жерде куралдар панелинде жана айтып кеттик биз, тез жүктөөчү иконкалары жана жүктөлгөн программаларды көрсөтүүчү. Мисалы үчүн бул жерде жолдоочу программасы, биз курсорду алып келгенде ал программанын эскизин көрсөттү. Эгерде эскизи туура келсек, анда иш тактага терезеси көрүнөт. Жана ал терезени чакыруу үчүн эскиздин үстүнөн бир жолу чыкылдатсак, терезе пайда болот. Жана ошондой эле мисалы бир нече терезелер пайда болгондо, буларды терезелерге өтүш үчүн аны ар бир терезенин элемент турган жерге келип бир чакылдатса, ошол терезелерге өтөт. Жана ошондой эле же болбосо иш тактаны көрсөтүү менюсуна курсорду алып келсек, терезелер тунук болуп калат да, иш тактаны көрсөтүп калат. Көрүп турасыздар. Ошондой эле терезелерди басып туруп силкилдеткен маалда ошол биз тандаган терезени гана көрсөтүп коет, калган терезелер жабылып калат. Жана эгерде кайра ошондой эле терезени басып туруп силкилдеткенде жабылып калган экрандар кайра чыга баштайт. Көрүп турасыздар. Дагы бир ыкмасы, терезелерди эки экранга тең бөлүп коюш үчүн терезени кармап туруп, аны бурчка алып келсек, экран жарым ээлеп калат. Жана ошондой эле экинчи бурчка алып келсек, кечиресиздер, азыр колдой калды. Бурчка алып келсек, ал дагы жарым ээлеп калат. Мына экранды
жарым бөлүп алдык. Жана ошондой эле куралдар панелинин сол оң тарабында жүктөлгөн маселелер боюнча маалымат берүүчү иконкалар жайгашкан. Мисалы үчүн бул жерде тил тандоо панель иконкасы, азыр уставда кыргыз тили орногон. Жана ошондой эле убакыт, желеге туташкан, желе информация кандай желеге туташкан. Жана мында бул иконкалар жөнүндө кийин дагы айтабыз. Кийинки элемент бул баштоо баскычы, же болбосо баштоо менюсу деп коет. Аны биз чакылдатсак, анда акыркы жүктөлгөн программалардын тизмеги чыгат. Аны карап турасыздар. Жана ошол эле тизмекте жакынкы аралыкта өзгөрүлгөн же жакын аралыкта иштеген файлдардын аттары чыгат. Жана ал жерде аттары менен кошо жайгашкан жолу көрүнүп турат. Бул меню бул эң биринчи сабында бул программалар жана файлдарды издөө сабы турат. Атайын рамкага алынган. Жана андан кийинки сабы бул бардык программаларды көрсөтүүчү сап. Муну бассак, системага жүктөлгөн бардык программалардын папка түрүндө көрүнөт. Мисалы Microsoft Office программасын алсак, анда папканын ичинде колдонула турган тиркемелердин аты көрүнүп турат. Мисалы үчүн Access, Excel, Word, жана дагы кошумча папкалар болушу мүмкүн. Бул папкалар жөнүндө Office программаны караганда айтылабыз дагы кошумча. Жана ошондой эле баштоо баскычын басканда командалар менюсу чыгат. Мисалы, компьютердин жөнүндө же башкаруу панелин жүктөөчү командалар. Жана ушул командалардын тизмегин системанын өчүрүү жолдору боюнча баскычтар чыгат. Бул баскычтардын тизмегин же болбосо булардын касиеттерин өзгөртсө болот. Булардын баары ал өзгөртүш үчүн оң чыкылдаткычты бассак, касиеттер деген меню чыгат. Касиеттерин ассак, баштоо менюсун кантип өзгөртүү жолдору чыгат. Аны өзүңөр карап көрүлө, кантип өзгөртсө болот, жана кандай параметрлерди кайерден өзгөртсө болот. Айтып кеттик, тапшырмалар панели, жана баштоо менюсу жана куралдар панели деп. Жана ошондой эле ар бир тиркеменин өзүнө жараша менюлар болот. Мисалы, компьютер деген тиркемени оң баскыч менен бассак, ага тиешелүү командалардын менюсу чыгып атат. Мисалы үчүн ачуу, башкаруу. Мисалы, координа бассак оң баскычты, анда координага тиешелүү командалардын тизмеги чыгат. Жана ошондой эле Windows 7 системасын өзгөртүү, панель иш тактасын өзгөртүү үчүн иш тактанын каалагандай бир жеринен тургузуп туруп оң баскычын бассак, мисалы үчүн экрандын чечими бул экранды кандай размерде жана пикселдер жөнүндөгү маалымат кирет. Ошону
өзгөртсө болот. Жана ошондой эле гаджет деп коет, жаңы түзмөк гаджет деп, бул экрандын оң жагына жайгашкан эскиздер болот. Мисалы календарь же саат же болбосо интернетке туташтырылган болсо, анда валюта курсу же аба ырайы жөнүндөгү маалыматтарды алуучу тиркемелерди жайгаштырып койсо болот. Ал үчүн көп бир тиркемелерде, гаджеттерде бул интернет байланыш болуусу зарыл. Аны өзүңөрчө орноштуруп көргөнгө аракет кылгыла. Мына бүгүнкү сабакта кыскача иш панели жөнүндө сүйлөдүк. Windows операциялык системанын көңүл бурганыңыз үчүн рахмат.